Туғандар, мен бүгін да балыққа жолға шықтым. Өзім қайырмақ салбайым туғандар. Бүгін жөн эле разведка силерге ким қандай қармап атат, не балықтар түшүп атат көрсөтүп эле келем. Кайырмак деле бир алган жок. Машинада бар эми, просто аяктар не балык мен сөйлөп жаган эчтеке алган жокмун. Малёвник. Себеби кайырмактарым Казакстанга даярдап салган. Анан барып эле балык жакшы түшүп кетип, планым өзгөрүп кетпесе, пока салам деген ниет жок тугандар. Азыр ошол водоемга барганда видео кылып айтам тугандар. Окей, урматтуу достор. Мен келдим. Кайсы суу экенин айтпай эле коеюн. Ким өзүңөр тапканга аракет кылгыла, комментарийге жазасыңар кайсы суу экенин. Ким тапса Казакстанга эртең 2-3 күндө жөнөйм. Барганда эң чоң кармаган балыгымды ошол кишиге берем. Эң биринчи туура тапкан кишиге жана туура тапкан биринчи жазган комментарий кишиге буйруса Куртуга барганда эң чоң кармаган балыгымды беремин. Мен YouTube'да номерим бар, билесиздер. Бул кайсы суу? Комментарийге калтырыңыздар, билгендер жазгыла. Бүгүн кайырмак саламбы салбаймбы билбейм, бирок силерди могу резинка деген эмне кандай салат, ошолордун баарын көргөзүп бериш үчүн келдим. Разведка кылып кандай түшүп атат достор. Мынакей. Казат, могу жөнүндө түшүндүрүп койбойсуң? Мен деле билбейм да могу резинканычы. Все, достор, кыскасы мына азыр бул профессиональный рыбак бул жигит. Мен деле булардын алдында любительмин, силер сыяктуу эле. Азыр резинкасын чыгарып аткан моментте балык салып кандай кылып таштаганын түшүндүрүп берем. Түшүндүрүп берет, то есть. Анан ошого карап үйрөнүп алсаңыздар болот. Тугандар, мен дагы биринчи жолу келдим, көрүп үйрөнүп кетейин деп атайын. Бир жагынан съемка кылып силерге. Тетиги лодка Артёмбу? О. Мына мен менен Ташаткүлгө барган Артём деген жигит ташат экен. Мына лодка менен жиговать этип жүрөт судака. Мынакей достор, бул жерде бир великий рыбак бар экен. Жаш бала. Бул дагы көптөн бери салат экен, бир судак кармаптыр. Азыр сиздерге ошо судагын көргөзүп берейин. Барып алып келесиңби? Мынакей достор, резинканын баш жагына мондай леска байлап туруп, анан мына лескага эме илип коет экен да. Муну тартып туруп эле резинканы бери чойсо чойло берет экен. Балыгын чыгарып алып, кайра коюп жүрсө ордуна барып калат экен. Ошол түшкөн жерине малөгүн алмаштырып коюп, мунун башына груз байланат да. Кирпич. Кирпич байлап, лодка менен барып таштап келесиң. Бул резинканы каяктан алса болот, бул резинкалар? Бияқта сатылбайбы? Мынакей достор, азыр резинкасын чыгарат. Мына момундай болгон резинка экен. Мына жоондук талышынасын көрдүңүздөр. Бул үзүлбөйт, бекем. Ушундай резинка байлап, мунун кырчоктордун аралыгы канча эмеден? Метрден? 2 метр. 2 метр, 16 кырчок дедиңби? 10дон 16га чейин. 10дон 16га чейин байланат экен. Азыр бул резинкага лесканы байлайт турбайбы? Момундай, А бул лескада кырчоктор, мен ойлоп атпайбы резинканын өзүндө деп. Бул метри канча метр ушу резинка? 20 метрден 80 метрге чойлот деп айтат, бирок 80 метрден көп чойлот. Көп чойлот, негизи 20 метрден өкөр улагансың, 700 рубльдан ар бирин алган 4 штук. 700 рубльдан 4 штук алган экен. Ошондо 40 метрден резинка экен да. Азда баклашка турган жерби? Башы мына тугандар 120 метрде мынакей. Баклашка турат, ошонун түбүндө груз, мына ошол резинка ошол жакта экен достор. Балыгын алып келдиңби? Ай, молодец. Эки судак кармаптыр бул жигит. Ай, молодец. Бул великий рыбак болот буйруза. Болду, апарып кой. Мына. Так, кырчоктор канчалык кырчоктор болуп калат? 16, 10дон өйдө 16, 14 16, 14 ар кандай. Кыскасы 10дон өйдө кырчокторду илеткенсиңер достор. Мына азыр малюкту мына илип, мына кетти. Ар бир кырчоктун аралыгы 2 метр дедиң, Мынакей. Момундай менен коюлат экен да. Өртүлү жок. Айланбаш үчүн. Оролуп калбаш үчүн. Оролуп калбайт,
Мынакей достор. Өлүп калган молокторду экиден илип коймой. Бири түшүп калса бири запаска. Мындай тирүүдү куйругунан лептеп эт жеринен илип койсо болду. Омурткага тийбеш керек. Главное мына кетип атат молоктор. Омуртка тийсе өлүп калат. Азыр 3 күрчөк кеттиби? Ой, 3 күрчөк кетти. тиги переметто ой резинкада 10 күрчөк, буда 14 же 16. Мо леска канчалык? 4түкпү? 5тик. 5тик леска, Тигиде 6лык, потому что тигинин резинкасы 4 мм, бунун резинкасы 3 мм. 3 мм ойларың 650ден резинкалар. Резинкалар 650, 4 мм ойың 750. 750. Талшынасына караба? Ооба, миллиметраж. Зато неме да миллиметр канчалык чоң болсо ошончолук мощныйраак болот да. Туугандар, кайырмак эффективныбы же резинкабы бүгүн салыштырып көрөбүздөр да. Резинка по-любому алып кот. Билбегендерге кызык да. Эми резинкада, конечно, шанс больше, кырчок көп. Суудун кайырмак жетпеген жерге салат экенсиңер лодка менен. Лодка менен апардың? Ооба, лодка менен бирөө жерге таштадым, бирөөсүн тете таштадым. Мынакей, туугандар кетип атканын көрүп атасыздар. Кызыл, ар бир кызыл моточканын түйүндө кырчок. Азыр так 1, 2, 3, 4, 5, 6 кетиптир. Мына 7-чи илинип атат. Страховкага ар бирине 2ден молок илинип атат достор. Бирөөлүк бир тирүү. Бир 30-40 сантиметр эле экен, узундугу. Поводокпу? Поводок, Поводок кыска эле болот. Водоросли да. Змейге деле салган чыдай экен да муну. Бул кете берет. Судак, змей, сөл салсаң, сазан, карась, бүт любой. Курчоктон зависит этет. Чоңураак курчок салып койсоң, чоң балык. Ар балыкка жараша кырчок Ооба. бересиң. Ташат күлгө апарып тур, жалаң малека салып тур, судак кармаш керек. Бирок аякка опасный да муну салган. Потому что аякта щука бар. А щука могу курчоктор Лесканын жөнүнө кырчып салат. Ооба, кырчып салат. Ох, муну салыш керек экен. Ташбакан баласы мына. Галимон. Салам алейкум. Рыбаксыңар. Колбош эмес. Бекең кошуп айтат. Чай. Мына 5-6. Көп эле го. Жайрак. Эке, суу эле. Суу жок, акырын ысылдап. Малектор баягы ташат күлдү малектор болсо казат, Ой, мен айттым эле, жыргамакмын деп. Так бирок алар чатат эле ошондой, точно ошондой түшөт экен. Так секирип билем. Сузуп эле аладың. Ошону ала албай жүрөм мен. Ошондой майда сачок алыш керек экен. Менин сачокторум болбой атат. Мен мону иштеп атса биякта жүрөт. Не эле, не деген? Кальмандын бир түрү да. Жок. Бул зубастый болот еще. Не Хищник да. Билбейм, булар көп чоңойбойт. Мен баягы илгери кармагам интернетте жүрөт бул. Муну билгендер болсо достор, мына комментарийге жазып койгула. Орустардан деле болсо, кто знает, что за рыба, название можете написать в комментариях, пожалуйста. Мы вот долго гадаем, что за рыба, не знаем, да? Анан туугандар, кыргыз туугандар, силерде деле билгендер болсо комментарийге сөзсүз калтырыңыздар, эмне балык экенин. Резинка кандай салынганын жакшылап көңүл буруп көрүп туруңуздар. Мага да аябай кызык болуп атат, ошон үчүн келдим, съемка кылып, бир сиздер менен бөлүшүп кетейин деп. Бүгүн негизи кайырмак салам деген деле ой жок келген, азыр көрөбүз, может 1-2 кайырмак. Ал жерде жакшы эле. 1-2 кайырмак ыргытып көрөйүн ба? Муну менен ыргытып салат, могу резинкага тийбесе болду. Резинка мындай Резинканы мен чыгарганда ону ак баклашка жетпей чыгарам. Ошо жака чөйөсүң бе? Ооба. Мындай түз чөйбөйсүң. Оролуп калат да немелер. Ар бир күрчөктө 10 см, 20 см чыштап кетем да. Болду, айтасың, ошо баклашкадан ары ыргытыш керек экен. Синявка керек да, чоңураак синявка болсо, блин. Же гарчактын чоңдору болот го, жана 5 см. Мына могулар жалко, майдаларды ыргытып. Анын күрчөккө жетпей эле өлүп калат. Мына могул гарчактар мына секирип чыкпайт. Ушу гарчактын чоңдору болсо. Оода бизде жаман жакшы түшөт да бу чоңдору. Бул сереш эле кичинекей экен. Ушундайдын чоң жаман активный болуп туруп алат. Ушинтип кээде кой берип атканда урат.
Последний выстрел калды. Акыркызбы? Акыркызы. 14-жүзү. 14-чү кырчок достор, мына ушу менен азыр Мунун астында чоңдор жүрөт. поклевканы күтөбүз. Мен алып берейинби? Чоңдор жүрөт. Ой, мына моундайлар салыш керек да. Өлөт да булар азыр. Ушундай жалаң хотя бы ушундай болгондо. Сонун болмого. Мына достор, мына бирөөсү ыргытылган уже балок илимиз. Мына экинчиси да ыргытылды. Буйруса поклевканы жакшы кылып тартып бергенге аракет кылайын. Достор, негизи кайырмактарды салбайм деп келгем да. Себеби баарын жыйнап, тазалап, даярдап Казакстанга жасап койдум эле. Азат деген жаман экен. Элдин балыкчылыктарын көрүп жасашка туура келди мына. Так. 1, 2, 3 кайырмак малёкко ыргытып койдум достор. Анан буйрук түшүп калса көрөбүз. Ошондой достор, ушу сууну тапкандарга мен айткан сөзүмдү аткарам. Кудайым буйруса YouTube'да биринчи жазган комментарий туура ответин берип, мен Казакстанга келгенде мага номер калтырып койсоңуздар, YouTube'да менин номерим бар, WhatsApp'тан мен таптым деп. Мен сразу келгенде чалам, балыкты келип алып кетсеңиздер болот. Түшкөндөрдү. Жок, кол да эчтеке. Мощный көтөрүлдү. Кой бериш керек азыр. Жауапты неме кылайын? Мынакей достор, жана бир жолу тартып аткандай болду эле. Азыр малёкторун, жаңы малёкторду кармады жаңылап коеюн дейт, майдаларын. Ошондон бир текшерип да коеюн дейт. Сиздер менен чогуу күбө болобуз. Түшкөн, түшпөгөн. Жокко, Жок пока. сопротивление болмого. Жок, сезбейсиң. Сезилбейби буда? Мына малёктордун келип атканын караңыздар. Колдон келишинче жакшыраак тартканга аракет кылып берейин. Малёкторуң жакшы эле экен го. Мына пустой. Бирөөнү жеп кетти, Ушул жер жана тартса керек. Ошо бирөөсүн жеп турушу бир тартып жок болду эле да. Жок экен. Жок экен достор. Билбейт тартты. Резинкага биринчи жолу поклевка болду. Тартып бере албай калдык. Резко подскать этиш керек экен. Телефон чыгарып успеть этпейсиң достор. Азыр барбы жокпу көрөбүз. Качан билинет анан бул? Үйдө көтөрсөң biraz. Жок, кетпа. Бош этейин. Чекей түшүп калыптыр. Барбы? Билбейт пока. Келе атадан анда. Пока билинбейт, топпайм. Көтөрүп эле койбойм үйдө да. Кайра коюп койсоң. Топчун деле ора боло баштаган го. Arkasında birden geldi tavuca bağları var. Men de bilmeyatım. Alır. Çok eken balığa. Это вот росли. Короче, Мына пустой. Vurup kettir dostlar. Kurçok пустой. Короче, порожняк дагы. Буйруп насип этип калса тартабыз. Мынакей туугандар, дагы поклевканы тарта албай калдым. Бирок балык бар дейт. Барбы? Колго бирдеке улунган содот. Азыр экинчи поклевка башталды. Резинкага. Бирок кайырмактарына көрүп атасыздар, тишина. Улунбай калды го.
кеткен жокпу дагы? Может кичинерээк. Может этек жакта. Может этек жаганда, может кичинерээк, э? Жакшы ниет кылып тура берели, мунусу дагы качырбай. Жалтак мына. Барбы? Же водоросли мына. Малёктордун бир экөө жокпу? Ошо чыгып кеткен окшойт. Жок уже. Малёк кырчок жок экен, неме кырчокто малёк акыркынга. На, короче, экинчи жолу жок достор. Пустой поклевка. келгенде анан тартып берген. Жок, жок. Өкүштү дейм. Жана кетпей аткан. Эме кетти го дейсиңби? Ооба, водоросли илинип калган демек, чыгып кетти окшойт деп ойлоп атам. А бирок ылдый да турбады лескан көтөрүлбөй. Жакка ургум да пенопластка. Канча эле курчу. Төрттө. Мына чыгарганча жиндеп да кетесиң кейде. Кеткенде резко кеткен го. Азыр балык тарткандай эле болдуму? Жок. Жай тартты. Катты тарткан жок. Бодор. Көрдүңбү, могу водоросли илинген, анан туруп жуулду да ушучу. Короче, үчүнчү поклевка десек, үчүнчүсү порожняк. Тишинабы? Кайсы кырчокто жок мелек. Көтөрчү да көрөйүн. Пока вроде баарында деле бар. Көрүнгөндөрдүн. Жолго чыга бер да. Жок, жок. Акыркы сууда турат да көрүнбөйт. Жок экен. Малек бар экен баарында эле. Мынакей достор, азыр бир поклевка болду дагы. Билбейм, мунусунда барбы жокпу, жанатан бери порожняк болуп атат. Азыр көрөбүз. Ошондой жаке. Иш бар беле менде? Жок, дача долбойбуз могу жака. Материал, неме, инструмент алган келдим эле, бир лагман алдырып коюп аткам го, подписчиктин атынан деп. Болду. Баргандан кийин Азыр. үйгө алып келип коебер лагманы. Ичип коербиз, подписчиктин атынан деп. Биякта олдост аткам го аке. Жок, бияктан мен азыр баргыча эле бир топ убакыт. Эртең жолго алсаң да. Давай. Пусто, да? Пока до конца не дойдешь, ничего не поймешь. 16, сколько крючков? Тут 16, по идее. Я несколько открывал. Хотя бы одна рыба, блин, чтобы на съемке, блин. Там водоросли тащишь. Я тебе говорил же, она нету ни Нету ни одной. Ну да, резинки Опять пустой, достор. Шундай. Поклевка болуп атат, блин, жеп кетип атат. Мынакей достор, шуну менен бүгүнкү эфирди да жыйынтыктайбыз видеону. Силерде видеом жакты деген үмүттөмүн. Эми балык түшпөй биз ойлогондой болбой калды. Силер күткөндөй туура түшүнөсүздөр. Хотя бы балык түшпөсө дагы бирок тартып атканын көрдүңүздөр. Анан мынагу резинка деген кандай экенин силерге билбегендерге түшүндүрө алдым деп ойлойм. Аста болсо пайдалуу нерселерди үйрөнүп алган сөзгө жакшы, балыкка кызыккандар үчүн. Муну деле мен биринчи жолу жанынан көрүп атам, укчум. Азыр карашка деле кеч киргенде бир аз бир эки кайырмак тартты, бирок токтоп калды, бир эки кыймылдатып. Ушу менен видеону жыйынтыктайм достор. Кийинки көрүшкөнчө видеону жакса жакты, жакпаса жакпады айтып коесуздар. Эми колуман келген ушул болду. Балыктын түшүш түшпөшү бизден эмес экен. Бирок атайын келдим эле, өзүм кайырмак салбасам дагы тартып водоемдорду көрсөтүп коеюн, бүгүнкү күнгө да бир видео чыгарып коеюн деп. Мына эми өзүңүздөр баягы сөзсүз туугандар айттым, сөзүмө турайын. Силер дагы комментарийге жазыңыздар кайсы жердемин. Ошол сак саламатта жүрүңүздөр, бар болуңуздар, урматтуу достор, катталуучулар.